Assalamu alaikum көрөрмандарым. Алдыда дүйнөлүк жаңылыктар менен бөлүшүп алып барган мен Орозбек Иманалиев. Варшаванын көчөлөрү дарыяларга айланган. Бейрутта экономикалык кризис себеп болгон нааразычылык акциялары уланууда. Индия, TikTok жана башка Кытай тиркемелерине тыюу салды. Гонконгту Кытай тарабынан жашыруун кабыл алынган сырдуу мыйзамы менен башкарылат. Германия Гютерс Холдо COVID-19 блоктоосун узартат, бирок Варендорф шаарында чектөөлөрдү жеңилдетет. Өзүнүн позициясын билдирбеди. Президенттин сынга кабылган кайрылуусу. Варшаваны нөшөрлөп жааган жамгыр каптады. Шаар 3 министрликтин имараттарын, бир нече имараттарды жана Таун-холл Арсенал метро станциясын суу каптады. Ал жабык. Үчкрест аянтын, Торвар аймагындагы Лазенковская автожолун, Груецкая жана Вислострада көчөлөрүн суу каптады. Куткаруучулар Полшанын борборунун бир нече жеринде жертөлөлөрдү, жер астындагы гараждарды жана жолдорду суу каптап жатышат. Өкмөттүн чукул жыйыны жарыяланды. Булак is checkit.ru. Бейрут узакка созулган экономикалык кризиске байланыштуу нааразычылык акцияларын улантууда. Өткөн түнү полиция ок атуучу куралды колдонуп, тополоңду токтотту. Демонстранттардын бири оор жаракат алды. Курал колдонууга кеңири укуктар берилген армиядагы нааразычылык акцияларын басууга катышкан. Демонстранттар көчөлөрдү жана экспресс жолдорду тосуп жатышат. Нааразычылык акциясына улуттук валюта курсунун 1,5 эсеге кескин түшүшү себеп болду. Булак Tver Check-it Buy. Индия бийлиги өлкөнүн 59 Кытай тиркемесинин, анын ичинде TikTok жана WeChat'га тыюу салууну чечишти. Тактап айтканда, Mobile Legends, US News, Weibo, QQ Music, My Community, Club Factory, Quai, Baidu Map, Clash of Kings жана башкалар. Индия бийликтеринин айтымында, бөгөттөлгөн тиркемелер өлкөнүн суверенитетине жана бүтүндүгүнө, ошондой эле анын коргонуусуна, мамлекеттик коопсуздугуна жана коомдук тартипке зыян келтирет. Көпчүлүк Кытайда иштеп чыккан 59 тиркеме мобилдик жана башка түзмөктөрдө жеткиликтүү болбой турганы такталды. Булак is checkit.ru. Гонконгтун Кытайдын жаңы улуттук коопсуздугу жөнүндө мыйзамы шаардын жергиликтүү бийлигинин же мыйзам чыгаруу кеңешинин кеңешүүсүз жабык эшик артында жазылды. Маалыматка ылайык, ал 30 июнда күчүнө кирип, шаардык укуктук тутумун кайрадан жаздырышы мүмкүн. Бирок көпчүлүк тургундар анын эмнеге алып келерин билишпейт. Коммунисттик партиянын көзөмөлүндөгү маалымат каражаттарынын билдиришинче, мыйзамда Кытайдын борбордук өкмөткө каршы чыгуу, терроризм жана чет элдик күчтөр менен тымызын сүйлөшүү сыяктуу кылмыштар каралган. Булак 9 News. Германия коронавирустун жаңы инфекцияларынын олуттуу кластеринен кийин чектөөлөр киргизилген өлкөнүн батышындагы 2 райондун биринде тоскоолдуктарды жеңилдетип жатат. Биз Уэрендорф районунда иш-аракеттерди токтотпойбуз. Алар 30 июнда аяктайт, деди Түндүк Рейн Вестфалиянын лидери Армин Ласчет дүйшөмбү күнү жыш отурукташкан борбору Дюссельдорф шаарында өткөн маалымат жыйынында. Булак ABS News, checkit.com. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн жогорку кеңешке келип сөз сүйлөдү. Өлкө башчынын риторикасынан жакын арада карантин киргизилбей турганы парламенттик шайлоонун мөөнөтү жылдырылбашы маалым болду. Каникулга тарап кетерден алдында жогорку кеңеш кезексиз жыйынга чогулуп,
өкмөт мүчөлөрү ант берди. Бул себептүү парламентке келген өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков антикризистик өкмөттүн негизги милдеттерин санап өттү. Бүгүнкү жаңылыктар ушуну менен аягына чыкты. Каналга катталып, дүйнөлүк жаңылыктар менен кабардар болуңуздар. Бардыгыңыздарга көңүлдүү кеч каалайбыз. Даярдаган Али Токтомушев.